Бишкек шаарынын ыкчам нөмөт кызматынын 101 байланыш түйүнүнө 05:58-те өрт жөнүндө маалымат түшкөн. Биринчи ошо өрт жөнүндө маалымат түшөр менен замат эле 5:59-та Первомай районунун 2 бөлүм жөнөтүлгөн. Өрт чоң болгондуктан 05:06:55-те адим чакыруу жарыяланган. Азыркы учурда 7 бөлүм иштеп жатат. Атсы 08:18-те локализация берилген. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Жана материальный ущерб такталууда. Чоң кампанын биякта артында турак үй жайлар да бар экен. Турак үйлөр жайгашкандыктан ака өрттү өткөзбөгөнгө жана кампанын ичинде антисептик бар экен, косметика бар дейт. Анан дары дармектер бар экен. Өздүк курамдын күчү менен бул кампанын жарымы да сакталды. Анан нар жакта турак үйлөргө өтпөгөнгө болгон күч каражаттардын баары жумшалды. Өздүк курам менен ушул жер сакталып калды, жарым кампанын баары. Нарык кампанын баары болгон бүт продукциянын баары бар экен. Болгон бүт кампанын баары толук экен. Гумпомоштон келген медикаменттер бүт баары бар экен. Азыркы учурда өрттүн жалпы аянты 1,5 миң квадрат метр болжол менен. Өрттүн себеби такталууда.